Менен урматтуу Баткен аймагынын ушул чыган элди жерди бекемдеген бизге ушул мамлекетибизге салымын кошкон өзгөчө инсандар бүгүн жакшынакай ушундай бир залкар талант Жолдошбек Мамажановдун 70 жылдыгын эскерүү салтанатына мынтип баарыңыздар ынтымакчылык менен башыңыздарды бириктирип чогулуп отурасыздар. Мына ушундай саамалыкты көтөрүп, залкар талантты даңазалап, даңктап, анын жолун муундарга улап калтыруу боюнча мына ушундай демилгени көтөргөн сиздердин аймактагы биздин ушул Рыскелди Абдыкадыров фонду боюнча Баткен облусунун координатору сиздерде ушул Жолдошбек Мамажанов фондун негиздеген ошондой эле тамашалуу таланттардын тобун негиздеген кыргыз маданиятына чоң салым кошкон өзү врач дарыгер Байматов Ашим Токурович агайыбызга биздин фонддун атынан терең ыраазычылыгыбызды айтабыз. Жолдошбек Мамажанов ушул фондун көтөрүүдө кайсы жерге барбасын агай үнүн өчүрбөстөн Кыргызстанды айланып ар кандай иш-чараларда активдүүлүгүн көрсөтүп чоң салымын кошуп келет. Биздин кыргыз улуттук маданиятын өнүктүрүүдө кошкон салымы Жолдошбек Мамажанов фондун негиздеп көнөрбөс өчпөс улуттук маданиятыбызды көтөрүүдөгү жигердүү салымы үчүн Байматов Ашим Токуровичти Кыргыз Республикасынын улуттук Рыскелди Абдыкадыров фондунун атынан куттуктайбыз. Республикалык Рыскелди Абдыкадыров фондунун директору Мокеев Уланбек Мамасалиевич, залкар таланттарды даңазалап даңктап жүрө бериңиздер. Чыгармачылык жолуңуздар байсалдуу болсун. Мына ушундай баягы сөз бар. Өмүр өтөт, акыры таштап кетет, өлөр өлбөйт, өз жолун баштап кетет деп. Ушундай уланган жолдорубуз, өрнөк жолдорубуз көп болсун. Бар болуңуздар, урматтуу Баткендин асыл инсандары. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Урматтуу бүгүнкү Жолдошбек Мамажанов атындагы драма театрынын кызматкерлери, ушул Жолдошбек Мамажановдун негиздеген залкардын талантын өчүрбөй улантып, ушу элдин ичинен көптөгөн чыган уул кыздар чыксын деген негизде ушу топту уюштуруп жүргөн Ашим Байматов агай аны жетектеп аткан мүчөлөрүнө ыраазычылыкты билдиребиз. Албетте элдин ичинде талант деген көп. Аны эмне кылыш керек? Аны багып батештеп өстүрүш керек. Ага кандай керек? Ага эмгек, мээнет керек, жоопкерчилик керек. Мына ошондой жоопкерчиликтен качпай, элдин башын бириктирип, ушул топту алып жүргөн агайга ыраазычылык билдиребиз. Албетте ишти башташ өтө кыйын. Ал эми ошону аткарып, элдин алдына чыгып, алып чыгуу көптөгөн адамдар мээнетти талап кылат. Андыктан арыбаңыздар, ден соолуңуздар болсун, элдин арасында биз күткөн, биз үмүт эткен чыган уул кыздар өсүп өнө берсин. Ал эми талантты сүйгөн адамдардын эсинде барктанып, бааланып жүрө берели. Баарыңыздарга кирип келе жаткан могу жаңы жылыңыздар менен да куттуктап кетким келет. Анткени жаңы жыл эски жыл колдоп, жаңы жыл жакшылыкты алып келсин. Жаңы жылдын башында жакшы эскерүүлөрдү кылып жатасыздар. Бул дагы элдин маанайын көтөргөн шаң түзүп, ушу элдин ичиндеги кайгы муңду кетирип, көңүлдөрүн ачып, шаттыкта жүрсүн деген ниетте болуп атат. Андыктан ортоңуздар толуп, катарыңыздар көбөйүп, чыгармачылыгыңыздар мындан ары да бийиктей берсин. Бар болуңуздар, бардыңыздарга жакшылыкты каалайбыз. Ayrımlarga jagar mümkün o
bakmasam, amen üçün ıyık nersen oy akbata. Kılımdardı kele jatkan karıtım nege bolbay jakşı salttım oy saktasa. Karap dursan aksakallı adamday, su kuyganda alkap senin oyun balanday. Ömürlü bol talaylı bol sadaga el ulu bol degen sözün oy amanday. Bul tilekleri bizlerdeki tazalık, o sonduktan karılardan oy batalım. Kanday sonun bolor ele dep oyloymo, kalabilsek eldin ulum oy, o kırgız ulum oy atalım. Markom Жолдошбек Мамажановдун келини, анын эң жаш көргөн иниси шагирти Рыспай Назаровичтин келинчеги, ырчы, мыкты ырчы Досмаканова Жумагүл Ишанбековна эжебизди кана кол чаларынан сахнага чакырып койлу. Жолдошбек абиздин эң жаш көргөн ыры куштар кайтып барады. Zımar aydın
Өскені